Kolundan gerek senin. Rahmat. Keçenenge yıldızın var falan. Rahmat. Rahmat. Kara niyetlik yok. Бул илгери Жайма базар деп ушул жерге келчү да студент убакта илгери баягы жерде. Буга эми бузулганына канча болду? Бир 6 айдан өттү по-моему, э? 6 ай 7 ай болду да эми. Могу көрсөтүп эле картада. Ооба, картамен көрө элем да. Башы. Азыр биз мына мосттун үстүнөн түшүп келатабыз. Кайсы деге келатабыз? Мына мост бар, мына Ооба. мост. Мосттун үстүнөн мына ушу башы. Азыр эми баштагы Google карта бүгүнкү күндө жайык бар. Ушудан баштап мына 3 карта биригип кетет. Экинчиси мына болуп. Мында кетет. Мына жерде жана Акбура деген милициякана бар, билесиздер да. Билем. Мына ушу Акбура милициякананын офистери. Андан кийин дагы барат дагы кийинки жанакы мостко. Башта биз Тоок базар деп атабыз го. Ооба, илгерки Тоок базар. Ошол жерге чейин барат. Жалпысынан 377 бүгүнкү күндө мамлекеттик жеке менчикте госакты бар ушул жерде. Эң кичинекейи бир 20 метр 30 метр квадраттан башталса, чоңу 15-20 сотукка чейин барат. Муниципалдык мен жазып алдым азыр 13 госакты бар. Госакты бүгүнкү күндө эми жанагы курулуштардын баары топланып жок болду. Госактар бүгүнкү күндө катталып турат бизде. Жок, бул жерде эми Жайма базар бузулду мына. 7 ай мурун бузулду. 7 айдан бери монтип жатат азыр. Эми бул жака план эмне болчу өзү? Эмне кылабыз деген? Бул жерде азыр так бизге конкретно мындай болот деген тапшырма берилек болчу. 1-2 парк болот деп айтылган. Биринчи парктын эскизин дайындаганбыз. Анын негизинен биздин сунуш катары, архитектор катары башка чет өлкөлөрдө деле баягы высотный зданиянын баары жана ГЧП программасынын аркасында кетет да. Бул жерде жана айтып атпайсызбы, 13 госак жана башка субъекттер бар деп, ошолор менен долевой бир договор түзүп туруп, немелерге инвесторго берсек болот. Бул жерде баягы чернорабочийлар неме бүттү да. Кара жумуштун баары бүттү, бузулду, жер бош. Жана темир усталар тетиги аркы жакта, ылдый жакта. Эми план азыр эскиз долбоору жок азыр. Эскиз долбоор бул паркка бар. Биринчи баягы Бул жөн эле парк кылабыз дегенби? курулуш башталып, неме болгончокту парк кылып эле туралы дегенбиз. Бак тигип эле. Жөн эле мындай. Анан госактарды үстүнө отургузуп, анан ошого жараша иштейли депчи. Азыр болсо комплексине бир эле неме кылып турупчу, конкурс кылып туруп ачык эле. Андай да кылсак болот да, кайсы жерге биз концепциясын мына неме менен мэрия менен түзүп туруп, тех задание кылып туруп, анан бир жакшы конкурс ГЧПнын алкы кандай дебесиз да? болмок. Ооба, негизи өнүгүүгө ошондой шарт. Себеби жанар койчу, азыр баягы элдер келип жалоба кылып атышпайбы? Бузуп тазалагандан кийин аларга берип салганда анда неме жок да, жыйынтык жок. Болбойт Эле эле. ошол чампалаган бир курулуштар түзөт, 2 этаж, 3 этаж. Буга чоң высоткага уже уруксат берүүчү убакыт келди ужечи. Сиз неме айтсаңыз, бул 50 метрден кийин могул жака неме салса болобу мына? Канча кабатка чейин бир неме салса түсүрөт. 50 метрден кийин уже проект застройки иштеп туруп, жакшы билесиз да. Андан кийин уже кабаттын көтөрүп, парковкасына жана расчетторун чыгарып иштей берсе болот. 50 метрди ондай благоустройство катары парковый зона жана променад, велодорожка кылып колдонсок болот. Азамат мырза, мындай да, азыркы акыркы оюңузду колдойм мен. Биринчиден, азыр бизге ушул Ош базар, мурдагы Жайма базар жатат деп мен уже мэр болуп келгениме бир күн өтпөй эле адамдар чыгып баштады. Мен үй салат элем, анан кафе курат элем депчи. Андай болбойт. Тойкана курат элем дегени бар. Ошентип телефон чалгандар бар. Аларды биз колдобошубуз керек. Мына Ошто мен түнкү саат кече 12-ге чейин кыдырып чыктым. Мисалы, биздин шаар тургундары, шаарыбыздын меймандары, келген туристтер, бир мисалы дем алыш күнү деле шаардыктар бир бала чакасын ээрчитип басып жүрө турган жерлерибиз жок. Болгонунда Токтогул паркыбыз бар, алакандай болгон. Башка жетишсиз деме? Болгондо дагы жетишсиз. Ошондуктан муну ушу шаардын тургундарына менин оюмча бир жакшы азыркы долбоорду көрдүм. Жаман эмес, бирок биз буга кошумчалашыбыз керек. Мисалы, ошол эле алыска барбайлы, мына Ташкентте жанагы Magic бар го, Magic. Magicке баргансыңар да. Ошол Magic сыяктуу келип ар кандай аттракциондор, оюн зоок жайлары, шаардын тургундары дем алыш күнү бала чакасын ээрчитип келип ушул жерден тамактанып, биз бүт мындай ишкерлерди чакырышыбыз керек. Ошо Magic'тин ичинде карасаңыз, демек KFC'ден баштап бардыгы бар. Ошон үчүн мен оюмда азыр ушуга кылышыбыз керек. Сиз туура айттыңыз. Конкурс жаралап, биз ишкерлерди чакырышыбыз керек. Мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн алкагында. ГЧП менен курушубуз керек. Бул жерден биздин акчабызды кетирбей, биз ишкерлерге беришибиз керек. Туугандар, могулда мүмкүнчүлүк түзүп берели. Келгиле, коркпой деп.
азыр көпчүлүгү жана акча салгандан коркуп атышат да. Мен ушул мына массалык маалымат каражаттары турат, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтайын дедим эле. Ошко келип коркпой акча салыңыздар. Биз ГЧП кылып буларга мүмкүнчүлүктү түзүп берели. Ири компаниялар Бишкектеги ошол эле Казакстан, мына Туркиядагы жанагы эмелерди албаганда дагы, мына кошунабыз эле Ташкенттеги жана Magic мисалы. Ичине кирсең баары бар. Балдар мындай киргенден чыккысы келбейт. Бир чети бул мэрияга акча түшөт. Акча түшөт. Шаарыбыздын инфраструктурасы, келген меймандар, ошко келгендер. Ошко келгендер дагы эми бала чакасын ээрчитип бир мындай бир заманбап бир жерде жүрүш керек да, мындай көрсөтүш керек да шаардычы. Ошондуктан азыр ушул жерге биз ишкерлерди чакыралы. Келгиле, кургула ушул жерде берели, мүмкүнчүлүк түзүп берели, конкурс кылалы. Ким жакшы долбоор сунуштаса, ушуну эртелете эле баштайлы. Эми убакыты болгондой бул жер 7 ай жатыптыр эми, монтип. Азыр жөн койсок дагы 1 жыл жатат. Ошон үчүн конкурсту жарыялап туруп, муну ГЧП кылып эле ошо ким мыкты курам десе, ал бериш керек. Коркпой. Ошондо шаарга да жакшы, элге да жакшы, ишкерлерге да жакшы мындай. Келгиле акчаңарды ошко салгылачы мына. Биз кепилдикпиз мына. Коркпой келип акчаңарды салгыла. Мэрия, күч органдары тескерисинче силерди куугунтукташтын ордуна жардам берет. Деп ошто ачышыбыз керек. Кечегинде кылган акча салбай тескерисинче жана бузуп жана жолду кеңейткен, элге шарт түзгөн ал дагы жакшы. Ал дагы жакшы. Биз аны такыр токтотпойбуз, аны улантабыз. Көп долбоорлорду шашылыш эле баштай берген болбойт. Же жанагы ачык аукциону жок, тендери жок, же болбосо проектиси жок, эч нерсеси жок эле урду сокту кылып долбоорлорду баштаганыбыз болбойт. Биз мыйзам менен гана иштешибиз керек. Мыйзамдан чыкпашыбыз керек. Сиз айткандай ачык конкурс кылып, ана кимиңер курасыңар дейли. Эми ар кандай кылып атап койсок болот мисалы. Family Park ош деп коебузбу? Иши үй бүлөлүк ушул жерде бир эс алуу болуш керек да келгенде. Убакыт жок биздечи азыр. Тез кылып мындай чечкиндүү кадамдарга барышыбыз керек да. Азыр эми антип отурсак болбойт. Службаларды чогултуп, сүйлөшүп туруп сунушту бергиле дагы ишти баштайлы батыракчы. Жанар Кубанычбекович, кызматторуңуз кут болсун. Рахмат. Мына акыркы дайындоолор күтүүсүз болуп кетти. Бул кандай болуп кетти, ошондон баштасаңыз биринчи. Эми биз шайланып барганыбызга мындай көп убакыт өтө элек да. Бирок ошол мени ушул министрлер кабинети тарабынан президентке сунуштап, ошо бир канча кандидаттарды карашкан го менимче. Анан ошол биздин коллегалар айтып калышты. Ушундай сунуш болуп атыптыр сага, 1-2 күндө айтылат го деп. Анан бирок мен чынын айтканда мага деле күтүүсүз болду. Анткени мен ушул жаңы шайланып барып отурганбыз, анан ошондой сүйлөшүүлөрдөн кийин анан президент менен жолуктум. Абдан кенен жакшы Ош шаары жөнүндө көп нерселерди сүйлөштүк. Анан кийин мен айттым, эмес эгерде ушундай сунуш болуп атса, барып иштеп бер. Өздөрү айтып калды, ошо жакшыраак бир энергичный балдарды карап атабыз. Анан дегенден улам макул болдум, анткени Ош шаары байыркы шаар, тарыхый шаар, мүмкүнчүлүктөрү көп. Ошол эле убакта өтө миңдеген проблемалар да абдан көп. Ошонун баарын эске алып, анан макул эми барып колуман келишинче аракет кылып иштеп көрөйүн, иштеп берейин деп айттым эми. Эл менен тыгыз иштешебиз эми, Кудай буйрса. Жакшы долбоорлорду ишке ашырабыз. Алдыдагы 1 жылдык планыңыз эмнеден баштайсыз Ош шаарынын оңдоо? Эми азыр бюджетте каражаттын көбү азыркы башталган долбоорлорду жабууга кетет да. Анткени өтө чоң долбоорлор, көп каражат талап кылган долбоорлор башталып калган. Анын баарын бүтүрүшүбүз керек. Жеңишбек Токторбаевдин баштаган иштерин, чоң долбоорлордун баарына биз азыр эми каражат табышыбыз керек. Республикалык бюджеттен сурайбыз. Салык маселеси бар. Ошонун баардыгын ишке ашырганга катуу аракет кылабыз. Анан эми ошол эле мода көчүрүлгөн борбордук базар, жаңы жолдор, Сулаймантоонун тегерегиндеги да бир жакшы долбоорлорду жасайбыз деп турам. Эми азыр келип келбей атып эле тоодой убада бербей турайын, эми көрөсүздөр буюрса. Көрөсүздөр, мен мага дайыма ачыкмын, эл менен сүйлөшүп, ар бир долбоорду ушу шаардыктар менен акылдашып турабыз. Ушул сиздерге жагабы, ушундай кылганыбызга макулсуздарбы деп кеңешип, анан иш кылабыз. Анан буга чейин да эртең менен журналисттерге интервью бергенде айттыңыз да, Ош шаарынын карызы боюнча мага маалымат бер депчи. Ал кандай карыз эле, кандай маалымат эле? Жо, мен ошол министрлер кабинетинин анча мүчөлөрү менен сүйлөшүп атканда ушул
бир топ карыздар бар, ошону сүйлөшүшүбүз керек деп айтылды. Эми ал боюнча иштейбиз, эми карыздарды жапсак болот. Анткени могул долбоорлор бар да, көп долбоорлор башталган. Ичкерлер өз жанынан каражатын жумшап турган, бирок бюджеттен төлөнө элек каражаттар бар да. Мен эми ачыгын айтканда ушул президентке кечээ айттым, эми сиз республикалык бюджеттен жакшылап каржылык колдоо кылбасаңыз болбойт дедим. Анан эми өзүңүз билесиз, кечээ эле мына министрлер кабинетинин төрагасы айтты, жанагы шаарга инвестиция тартуунун көлөмү азайганы боюнчачы. Ошол ишкерлерге мен кайрылат элем, ошо коркпоңуздар. Келип ошко акча салыңыздар. Чоң долбоорлорго жанагы ГЧП деп коебуз го, мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоорунун алкагында мындай биз ишкерлерди чакырабыз. Башка өлкөдөн дагы чакырабыз, ички инвесторлорду чакырабыз. Ушу ошко келип долбоорлорго коркпой акча салыңыздар. Биз мындай стабилдүүлүк, туруктуулук биз ишкерлерди мындай коргоп беребиз. Мурдагы депутат катары Жеңишбек Токторбаевдин ишине кандай баа бересиз? Эми Жеңишбек Токторбаевдин ишине менден мурун эл баа берди да. Эл ал кишини абдан жакшы көрөт, сыйлайт, урматтайт, эмгекчилдигин баалайт. Түнү күнү чуркап иштеди чындыгында. Ошон үчүн мындай Жеңиш Токторбаевден кийин шаарга мэр болуу дагы бир топ мындай оңой эмес, чынын айтканда. Бирок ошондой жоопкерчиликти, ошондой мүмкүнчүлүктү берип аткандан кийин мен мындай макул болбой койсом да болбойт эле да. Эми убакыт көрсөтөт. Мен азыр өтө мактангым келбейт. Угуп атам, жанар аткаруу бийлигинде иштеген эмес, бул жогорку кеңеште жүргөн 10 жылдап көрөбүз деп. Эми мен дагы айтат элем, мүмкүн болушунча иш менен далилегенге аракет кылабыз. Акыркы эки суроо агай. Кабинетке киргенде, мэрдин кабинетине киргенде сизге биринчи көзүңүзгө эмне урунду, анан оюңузга эмне келди? Эми мен мэрдин кабинетине киргенде мурда ал кабинетке мэрлерге көп эле келип жүргөм. Ошон үчүн мага мындай көп деле бир эч кандай бир мындай жаңылык болгон жок эми, албетте. Бирок албетте эми баягы ремонт кылып жаңыдан эметип Жеңиш Токторбаев өзү дагы бир топ иштеп отурса болмок экен деген менде бир ой пайда болду, адамдык, адамгерчилик жагынан алганда. Анан эми жоопкерчиликти сездик эми. Ошол жерден көп бир жакшы чечимдер кабыл алынса экен деп атам да. Сиз Токторбаевда эртең менен кайда турасыз? Мен эми эртең менен эрте турам өзүм, негизи эле өзүм. Анткени күндө балдарымы мектепке алып барыш керек, кызымы бала бакчага алып барыш керек, ага чейин туруп эле мындай эртеле туруп жүрөбүз. Бирок эми жанагындай ар кайсы жетекчинин, ар кайсы саясатчынын өзүнүн иштөө ыкмасы бар да. Анан сөзсүз эле мен мындай эрте менен туруп жанагындай караңгыда кыдырып иштейм деген мындай андай убада жок азыр. Бирок иштейбиз, эрте турабыз. Эми анын баарын камерага тартып чыгарабызбы, чыгарбайбызбы билбейм, бирок мен кыдырам, мен дагы. Тынымсыз кыдырабыз. Рахмат.